Саламатсызбы? Агай, сиздин азыркы жөнөткөн каалоо тилегиңиздерди биз кабыл алдык. Биз чын жүрөктөн сизге терең ыраазычылыгыбызды айтып, ушул жашына саламатсыздарбы? Урматтуу бүгүнкү Энелер мектебини Бакай Ата районундагы өтүп аткан иш-чарага куш келипсиздер. Урматтуу агай, сизге ушунчалык терең ыраазычылыгыбызды айтып билдиргим келет. Себеп дегенде бүгүн ушундай сонун сиздин программаңыз, сиздин иштеп чыккан программаңыз менен биздин Бакай Атада ушундай бир жакшы иш-чара өтүлүп жатат. Мынакей Бакай Атада 17 бала бакча болсо, 17 бала бакчада деп өтө активдүү катышып, бүгүн өстөрүнүн жашынакай бир колдорунан келген көргөзмөлөрүн алып келип ушул жерге уюштурушуп жатат. Анда агай, сизге ишиңизге чыгармачылык ийгиликти мындан да эч качан карабаңыз дагы. Агай, сиздин иш тажрыйбаңызды биз колдонуп, бүгүн Бакай Ата райондук билим берүү бөлүмүнүн усулкана башчысы, ушу Энелер мектебинин жетектеп бала бакчалардын башын бириктирип, ушул жерде жашынакай бир иш-чараны уюштуруп берип аткан Кулукеева Бактыгүл эже өзүнүн каалоо тилегин айтып койсо. Саламатсызбы Гапыр агай, сиздин ушундай түшүктүү минутта эмгегиңизде сизге биринчиден бекем ден соолук каалайм, ар убакыт ишиңизге ийгиликтер коштой берсин. Мына бүгүн сизге биз азыр Бакай Ата районунда Энелер мектеби кандай иш алып барып жатат, мына ошол боюнча биз бүгүн көргөзмө уюштурдук элек. Бул жерде Бакай Ата районунун 18 бала бакчасында кандай иштер жүрүп жатат. Мына сиздин Энелер мектебинин программасы жана ата-энелер сиздер үчүн деген колдомонун негизинде бардык бала бакчаларда тарбиячылар энелер менен иш алып барып, мына ушундай эмгектерди жаратып жатышат. Азыр бала бакчалардын тарбиячылары үчүн дагы тренинг жүрүп жатат. Аны биздин Энелер мектеби боюнча райондук координаторубуз Нурзат Жайлообаева өтүп жатат. Ошол жерде дагы биз киришүүдө ушул Энелер мектеби боюнча сабак өтүп, энелер менен иштеп жаткан тарбиячылардан сураган кезде алар өздөрүнүн жакшы ойлорунан бөлүшүштү дагы. Энелер бардыгы аябай жакшы болушуп, өздөрүнүн ыраазычылыктарын жана рахматтарын айтып атышат деп, мына ушундай жакшы ишти. Мындан ары да ишиңизге ийгилик каалайм. Бар болуңуз. Ушул Энелер мектебинин жашынакай уюштуруп берген Талас областына караштуу Бакай Ата районунун Өзгөрүш айылындагы Акынбек Үсөнбай атындагы орто мектебинин башчысы, мүдүрү ушундай жашынакай фаезин кошотуп берип, бала бакча мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин тарбиячыларына жана ошондой эле бардык шарттарды түзүп берип, тренинг өтүп берип, жашынакай кылып уюштуруп берген. Бул мектептин өзүнүн базасы акылдуу мектеп деген санариптештүү мектептерден кирген, райондун алдыңкы мектептердин бири деп ошол эжеге, Рапкүл эжеге бир эки ооз сөз. Анткени эже дагы булардын бул мектеп дагы Энелер мектебинин башталгыч класстары алгылыктуу иштерин жүргүзүп баштады. Рахмат. Саламатсызбы, Гапыр агай? Сиз менен саламдашып турганыма өтө чоң кубанычтамын. Агай, сиздин жашынакай жасаган эмгегиңиздин арты менен мына бүгүн биздин мектепте чоң жакшы иш-чара өтүп жатат. Ал иш-чарага ошол район боюнча бардык бала бакчанын тарбиячылары сиздин жараткан эмгегиңиздин программаңыздын арты менен ар бир садикте өткөрүлүп жаткан жашынакай иш-чараларды алып келип чагылдырып, бүгүн мектепте жакшы көргөзмө уюштурулуп жатат. Ооба агай, сиз ойлоп тапкандай эле, сиздин программаңызга киргендей эле Энелер мектеби программасы киргенден баштап садиктерде дагы, мектептерде дагы чоң иш-чаралар өткөрүлүп келет. Мына кече күнү, наркы күндөрдө биздин мектепте 2-3 класстын ата-энелерин чакырып алып мектепте Энелер мектеби деп өткөн темаларыбызда ата-энелердин сизге ушул программаны алып чыккан сизге чоң ыраазычылыктарын билдиришти. Урматтуу агай, ишиңизге ийгилик каалайм. Арыбаңыз, карыбаңыз, дайыма элиңиз үчүн кызмат кылып, балдардын тарбиялоодо эң жакшы программаларды иштеп чыгып, аман болуңуз, бар болуңуз. Сиз менен биз сыймыктанабыз. Гапыр агай, саламатсызбы? Ушундай жашынакай ишти уюштуруп берген, өзүңүз айтып кеткен Салтанат Бейшенова эжеге чын жүрөктөн Бакай Атанын
балалар бакчасынын атынан деги эле ушул жерде иштеп жаткан бардык тарбиячылардын жетекчилердин атынан ушул салтанат эжеге чын жүрөктөн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биз көп нерсени ушул салтанат эжеден иш тажрыйбабызды алып бөлүшүп, бүгүн жашынакай тренингди да уюштуруп берип атат. Биздин билбеген тарбиячылар көп маалымат, өзүнүн билим, акыл көйлүк багаждарын ушундай жашынакай тажрыйба менен толтуруп кетип атат деп ойлойбуз. Ушундай жашынакай иш-чараны уюштуруп берген салтанат эжеге дагы ушундай чын жүрөктөн ыраазычылыгыбызды айтып сүйүнүп атабыз. Кудай бизде Манас атанын руху абдан жакшы иштейт. Мындан да жакшы иштеп жаратасыз. Салап каласыздар, Бакай атадан.